Стоит отметить, что последние 5 лет Кыргызстандын улуттук банкынын түзүлгөндүгүнө 30 жыл болду. Буга байланыштуу уюштурулган иш-чарада улуттук банктын ишинин башкы максаты улуттук акча бирдиктеринин туруктуулугуна жетишүү жана аны колдоп туруу экендиги белгиленди. Уюштурулгандан бери банк улуттук валютаны жүгүртүүгө чыгарып, сомдун кадыр-баркын туруктуу сактап келет. Банк бул өлкөнүн акча кредиттик саясатынын кан тамыры. 30 жыл ичинде улуттук банк өнүгүүнүн узак жолун басып өттү. Банктык тажрыйбанын эл аралык стандарттарына жооп берген тутум түзүлдү. Ишенимдүү улуттук төлөм системасы калыптанды. Ошондой эле алгачкы коммерциялык банктарды ачуу иштери жанданып, кыргыз акчасынын эскиздери иштеле баштаган. Улуттук банк мамлекеттик органдар, коммерциялык банктар, өнөктөш уюмдар жана бардык кызыктар тараптар менен биргеликте мындан арадагы макроэкономикалык туруктуулукту, экономиканын узак мөөнөттүү өнүгүүсүн камсыздоону жана өлкө жарандарынын жашоо турмушун жакшыртуу боюнча алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн өз ишинин бардык багыттар боюнча улантууну көздөйт. Жогорку технологиялардын киргизилиши банк системасында негизги максаты бул ошо биздин жарандарга банк кызматтарынын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу. Бүгүнкү күндө банктар тарабынан жана ошондой эле башка жана финансы кредиттик уюмдар тарабынан өзүңүздөр билгендей негизги банк кызматтары бул жогорку технологияларды колдонуу менен ошолор жана мобилдик түрдө тиркемелерди иштеп чыгуу түрүндө жеткиликтүү болот.